уже ой 6 бала менен быйыл уже жеткен эме Баатыр эне. Колуна Баатыр эне орденин алып жаткан мына бул апанын кубанычында чек жок. Ал 43 жылдык өмүрүндө мамлекет тарабынан биринчи жолу жогорку сыйлык алууда. Назира Исабекова жолдошу менен биргеликте 5 кыз 3 эркек баланы тарбиялашат. Бала бакытын жакшы билген эне өзгөчө кыздарынын илим билим таануусуна дыкат көңүл бурат. Бизди бала аткандан чоң рахмат. Нарыншар менен да чоң рахмат. Ушунча бизди ыраазы кылып, ушунча кичинекей болсо белектерип, бүгүн мен толкунданып жатам. Абдан жакшы, мына аябай күткөм. Мен үчүн чоң эне болгул жашоодо эң жакшы нерсе да. Эне бактысы балдарынын тарбиясында. Иш-чарага келген апаларды Нарын шаарынын мэри куттуктап, алардын мыкты инсандарды коомду тарбиялоодо эмгектери зор экендигин баса белгиледи. Бүт аял заты мени азапка салып жүргөн болсо, менин азабымды тарткан бир гана аял заты бар. Бул менин энем деп. Мына сиздер канчалаган балдардын түйшүгүн тартып, азабын тартып, төрөп, чоңойтуп, билим берип, аракет кылып атасыздар, кылайым ошол балдардын күнү үчүн көрүңүздөр. Ал эми эң жаш Баатыр энелердин катарын Асел Байдылдаева толуктады. 5 кыз 2 уулдун сүйүктүү апасы. Балдарынын арасында эгиздер дагы бар. 7 баланын, 5 кыздын канча деген ошол урматсы, канча деген бизге болгон көп жашоодо баягы бизге болгон бактын эмеси бар да, жакшылыктарычы. Эң буюрса жолдошум экөөбүзгө ыймандуу, такыба, бактылуу, жакшы күйөө балдардан, жакшы кыздардан, жакшы келиндерден тарбиялайбыз деп турабыз. Баатыр эне даңкы мамлекеттик сыйлыгы кала ичинде 370 энеге тапшырылган болсо, алардын 14-ү бүгүн ыйгарылды. Гүлира Туратбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.